Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоорунун алкагында мен бүгүн сиздерге Ашым Жакыпбековдун Теңирим Манас аттуу китебинин Ак кула бөлүмүн окуп берем. Ак кула. Кийинки жылы Манас менен Мажиттин дыйканчылык мээнети үзүрлүү болду. Байтүшүм бир кырманга батпай, дагы бир кырман чабышты. Кызылы кырман сайын дөө болуп, үйүлгөн чакта 9 жигитке 31 төө, 3 бээ айдатып, Жакып менен Акбалта келди. Эки кырман бетинен көп дөөнү алып, Жакып бакырды. Ой, биз адашып кеткен жокпузбу? Мындай дөөлөр жок эле бу жерде. Ал дөбөлөр кырмандагы кызыл дөбөлөр болчу. 30 төө жалаң коомду гана, 31-сине алтын күмүш зер артылган оор жүк. 3 бээ болсо дыйкандардын союшуна тартуу. Анан дагы былтыркыдай кап-кап курут, карын сары май. Бул болсо чыйырды менен Ханымжан энелердин балдарына берип жиберген бейнети. Кара мырзанын үйүнө той түшүп калды. Бир бээни чалып, экөөнү кышка коюшту. Үйдүн ичи бапырап шаңга толуп, жабырап, сөз жаап, пейил жайылып, маанай чеч. Акбалтанын көзү Манаста. Бала баатыр карыңыз купулуңа толуп отурду. Мурдагы жылкыдан ада канча москоол тартып, али бетине келатыптыр. Баралына баратыптыр. Эки инине эки киши мандаш токунуп отуруудай. Маңдайы жазылып, кабагы жарланып, тумандаган көзү тереңдеп тешетиктейт. Билеги сок билектей, саны буура санындай. Мандаш токунса, сан булчуңу чыңала түртүп, эки буту алдына батпайт. Эки бети баланын болтойлуунан ажырап, чап-жаак тартыптыр. Бала Манастын асыр 11 толгон убагы. Дагы бир жылдан кийин сүрүнө душман даап жолукчудай. Жакып айтты. Кара мырза карыя, дыйкан балдарым, биз силерден этин сурап келдик. Өзүбүзгө эмес, Эсенканга баратам. Эсенкан дегенде Манас акырая карады эле, Жакып колун жаңсап токтотту. Биз көрбөгөн кордук калган жок. Азыр анын баары артта калды. Бирок калмактардын илгерки заманында али да кутула элекпиз. Малдуу, хандуу болдук. Эсенкандан сураарым, биздин тынч эле экенибизди көрдүм. Өрүшүмө мал толду. Азыркы турган жерим тардык кылып баратат. Буурул токой, кең аралды бер демекмин. Анан дагы элим тынч, көөнүм тынч. Өзүңүнүн бейбаштарың гана тынчыбызды алат. Анте берсе бизден да бейбаш чыгат. Ал үчүн өз журтумдун бийлигин өзүмө бер демекмин. Акбалта экөөбүздүн акылыбыз ушуга токтолду. Ошон үчүн куру кол барбай, күрүчтөн башка окат жебеген, буудай нанын түшүндө көрүп, элден угуп эңсеген Эсенканга силердин буудайыңарды тартуу ала барсак дедик. Эсенканга жүргөнчө деп Манас жаак булчуңдата түйүлө баштаганда Акбалта анын алдын ала токтото айтты. Балам, шук макул бол бул акылга. Мунубуз корккондон же кошоматтан эмес, кезеги келгенде сыр бербей туруунун амалы. Акбалта абасын айрыкча сыйлаган Манастын келаткан ачуусу кайра таркап кетти. Ошентип 2-3 күн көрүнгөндөн кийин 30 төөгө буудай артып, Акбалта менен Жакып көч баштап жигиттерине коштотуп узак жолго жөнөдү. Эсенкан жайдын ысыгында Капкалуу калаасынан чыгып, калаадан Окчуң Токойлуу тоо этегиндеги Салжын чарбагына көчүп кетүүчү. Быйыл да ошенткен. Заңгыраган сары чатырын тиктирип коюп, мөмөлүү бактын арасында муздак булактын чордонунда жаткан. Салкын чарбак демекчи, бу жерде эмне гана жок. Түрдүйүк бак, бак ичинде асем тоту куйругун жазып, көзүн жоосун алса, сүйлөөк топту баркылдап өткөн кеткен кишинин
шылдыңдайт. Маймылдары шактан шакка секирип же куйруктарына өтүп бараткан кишинин баш иймек ала качып мазактайт. Баг ичинде сереңдеген алатар көз эликтер жүрөт. Андан мындан бир секирип, ойношуп кыргоол учуп, барпырап, кечкисин айрыкча таңгамал булбулу сайрайт безеленип. Жакыптардын көчүн сыртка калтырып, кызматчылары жүктөрдү түшүрүп жатты. Өздөрүн жайсаңдар баг аралата Эсенкандын чатырына алып бараткан. Бир маалда Жакыптын башынан калпагын бирөө жулуп кетти. Баш көтөрүп караса, арсаңдаган маймыл бутактан бутакка секирип, калпакты кийип алып, наркы маймылдар менен алышып жүрөт. Атаңдын оозун урайын, бул эмнеси? Деп Жакып ыза боло түштү. Биздин салтта ханга баш кийим алып кирет, деди жол көрсөтүп бараткан бир кытай ырсайып. Анан баш кийимди маймыл алабы? Маймылдар да кызматчы, капа болбоңуз. Калпагыңыз колуңузга тиет. Биздин салтта баш кийим албайт, деп ак балта дагы бир маймыл куйругуна салаңдап илинип, калпагына кол сунуп келатканда камчы менен башка бир чапты. Маймыл чыңырган бойдон качты. Ай деп калышты коштоп бараткандар. Эсенкан сыпаа кабыл алды. Бөтөн элдин салты бейтааныш. Жакып менен ак балта берки кызматчылар көрсөткөн жолуңарды гана жасап шүк отурушту. Сый тамак, жалпы бүт казандын капкагындай, бирок алдаганча чоң тегерек тактанын үстү толтура дүрдүйүм даам келди. Бөдөнөнүн тукумунан баштап жылаандын этине чейин бар. Жылаанды көргөндө меймандар жипкирип тескери карады. Башка даамын ооз тийип, сөөмөйдө эки чабыты менен илип жей албай убара болушту. Кытайлар сыр бербейт, күлүп да коюшпайт. Сыпайкерчилиги ошончолук. Бирок тиги эки чыбыкка эби келбей жаткан меймандарга башка нерсе беришпейт. Бир маалда ак балта: "Ханым, бизде өз колуң өзүңө жакын" дейт, деп колу менен кирди. Эсенкан анда жактырганын же жактырбаганын билдирбей, баш ийкедилип жылмайып койду. Тамак үстүндө келген иш жөнүндө сөз болгон жок. "Келипсиңер, жол болсун", деп Эсенкан дам дебеди. Мындай иш менен келдик эле деп меймандар да оозунбады. Кызматчылары кулагына бирдемелерди күбүрөп жатканын улам тамактан кийин серүүңдөп салкын чарбактын сыртына чыгышты. От үстөө артылган жүк дөбө болуп ар жерде жатат. Алтын, күмүш, асыл таштарды чоң сандыкка салып четке коюп, куралчан бир күзөтчү кайтарып калыптыр. Эсенкан аралап көрүп башын эле ийкелейт. Булардын баш ийкегени жакшы дегениби же жарабайт дегениби белгисиз. Сандыкты ачып ичиндеги бир төөгө жүк болгон кечеги көргөндө сестейип бир карап турду да Жакып менен ак балтага бурулду. Анда да баш ийкедип экөөнүн колун бирден кармады. Мунусу аябай жактырганын белги сыяктанды. Ал күнү меймандар дагы сонун сый көрүп жатып калды. Эртеси меймандарды сейилдетип боор таш каптаган токой аралатты. Эсенкан өзү жүрбөдү. Тилмеш менен дагы бир кызматчы жүрдү жер көрсөтүп. Карагай кайың аралаш өскөн жер экен. Бирок меймандардын өз турган жери бу жерден коос болбосо кем болбос. Ошон үчүн көп деле суктанып кетишпеди. Жакып караса, курсактуу кула бээнин жанында боорунан дагысы түшпөгөн, ичи түйнөк болгонсуп бүрүшкөн бир тай чыкма жабагы турат. Буту колу жоон, үргүлөгөнсүп ошол турушунда да соорусу менен кулаганын учу бир тең. Мен ушуну менен аяктадым. Саламатта калыңыздар.